Assalamu alaikum, urmatlı görermanlar. Bugün biz Moskvadayız. Men hazır özümdün jerdeş dost bala menen oturamın. Kırgızstandaki akırkı okuyalarga bağ vermekçiyiz. Men tüz efirge çıkayın dedim ele, emnegedir internet naçar eken, Osh City degen aşkanaga gelip, çayxanaga gelip oturduk ele. Men hazır 2-3 günden beri Ulukbek Karabekulu ilikte жүрgüzgön janakı Tajikistan'dan göçüp gelip, kaçıp gelip, anan bizdin biyilikten, bizdin milisiyadan, bizdin sot organlarından korduk görüp, ayılınan ошондой sen айыл өкмөткө барып арыздандың, анан тигиндей мындай калп сөздөрдү сүйлөдүң деп айылдан көчүрүп жиберишиптир аларды. Эрте менен дагы мен сүйлөштүм эле. Биз кичине biraz жардам эме кылганыбыз жетиптир. Негизги эле ушул Тажикстандан келип, качып келишип, качкын болуп, Кыргызстанда кандай болуп жатат, ушул маселе боюнча дагы бир сүйлөшөйүн дедим. Албетте бул жерде аябай чоң коррупциялык элементтер бар экен. Мына бүгүн мага бир ошол Тажикстандын Жергеталынан келген адам айтып, ушунчалык коркуп калыптыр. Ал Россияда жүрсө дагы мен айтпай эле коюңуз деп телефондон чалып атат. Мен сен айттым, сенин аты жөнүңдү айтпасам, сен эмне коркосуң? Жөн эле айта бербейсиңби десем, ага сиз билесизби дейт. Жергетал, ошол Жергеталда 62 миң калк жашайт экен. 62 миң калктын 42 миңи кыргыздар, 20 миңдей гана тажиктер экен да. Ошонун аябай көпчүлүгү азыр ошол кысым болгондуктан Кыргызстанга качып келүүгө аргасыз болуп атат. Эми качып келгенде кандай? Мына азыр ушул жерде кандайча бул биздин чоңдорго жетпей жатабы же эмнеге мындай тезинен чегара маселесин чечиш керек экен да. Чегара маселесин чечкенде кандай? Жанакы биз азыр Тажикстандан кирүүгө токтотуп коюптур да. Анан ал кыргыз этникалык кыргыздарга уруксат деген болсо керек эле. Мен түшүнбөдүм. Ошол этникалык кыргыздарга да уруксат жок окшойт. Ошондуктан көбү мыйзамсыз, легалсыз качып кирип, өтүп кирип жатышыптыр да Кыргызстангачы. Анан бул чоң бир бизнеске айланып. Эми муну азыр акыркы кездери УКМК милициянын көп жанагындай мыйзам бузуучулук иштерин текшерип, бир ушундай болуп жатат. Прокуратура көзөмөлдөй деле албай калды болуш керек милициянын жасап жаткан иштерин. Мен 2-3 күндөн бери ушул милициядагы жанагындай кемчилик иштери жөнүндө мына эрте менен дагы юстициянын пресс борборунда болду окшойт. Жанагы 2 милициянын 13 жашар кызды зорлуктаганы боюнча элдердин наразычылык эмеси болду. Пресс конференция болуп, ушундай көп милициялар катышкан нерселер болуп атат да. Мына ошол Тажикстандан келген жарандарыбызды качып келгендерди жана эптеп границадан өтүп келишти да. Анын ставкасы бар экен. Мына Беловодскийде мисалы үчүн 5 миңден 10 миңге чейин сен ушундай бир мыйзамдуу түрдө документ кылайын деп кайрылсаң, сөзсүз анын бир мафия болуп калыптыр. Участковыйларга жөнөтөт экен, участковыйлар коркутуп, жанагы зорго турган адамдарды. Анан 5 миң, 10 миң акчаларын алып, кадимкидей эле бизнеске айланып кетти да. Муну УКМК текшериш керек. Муну балким президент албетте билбей жаткандыр. Бул чоң кадимкидей эле бир бизнеске айланып калыптыр. Ыйлап сыктап атышат адамдар. Мына азыр мен ошол эрте менен сүйлөштүм, жанакы Латофат экен ал аялдын аты. Адамдар көп жардам берип атышат. Мына азыр дагы тыйын-пыйындарын которуп ошол аялга жеткизип койгула деди. Кичине акча көбөйсө мен дагы жөнөтөмүн, эрте менен дагы жөнөттүк эле. Жүрөгү ооруп бүгүн прокуратурада сурак берип жатып, өзү жардам сурап кайрылган адам бул жерде жардам сурап кайрылбай эле кайра кылмышкердей. Демек ошонун үстүнөн балким басым болгондур же эмне болгондур, ал жагы бизге караңгы. Ошол прокуратурада туруп жүрөгү кармап
ооруканага жатып мына азыр мен тиги тыйынды алдыңызбы кандай болду тиги бу деп сурайын десем мени менен сүйлөшө албай эртеге сүйлөшөлү деп оору болуп атат да. Бул ушул азыркы кездеги ошондой кайрылман президент өзү кайрылман деп аларга мыйзам чыгарып жардам берели дегенге карабастан биздин укук коргоочу органдарыбыз ушул милициялар ошондой коррупциялык иштерге барып жатышыптыр. Урматтуу президент, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич мына азыр милициялардагы эмелерди көп ачып атасыздар. Эми мен ички иштер министрлигине кайрылбай эле коеюн, ал жактан толук жок болуп калды. Мен айткам ал кишиге кече күнү жөн эле мындай кызматты тапшырып коюш керек эле депчи. Жок дегенде ушул президент тарабынан президент баарына жоопкерчиликтүү ушул нерсени карап койсоңуздар. Эл кыйналып атат чынын айтканда. Бул турмуштун чындыгы. Анан эгерде жөн эле калп сөз анан тигиндей мындай десе, анда комментарийлерде жазгыла. Эгерде чын ооба ушундай фактылар болуп жатат деп айтсаңар, аны да комментарийге жазгыла. Адамдар коркуп калыптыр. Мага өзү көрүнбөгөн эле бир адам тияктан туруп алып маалымат берип жатып дагы мен атым айтпай, ey айнанайын, сенин атыңды мен каяктан билем, сен мага телефон чалып атсаң, сен номериңди берип коюп атасың, сен тем более Россияда жүрсөң, өзү Кыргызстандын жарандыгын алган экен. Мынчалык бүжүрөйсүңөр дедим. Кече күнү 2-3 күн мурун келген Тажикстандан келген качкындар кийинки келгендерине кордук көрсөтүп, айылдан кууп чыгып, мындай кичине адамгерчилик дагы болуш керек да акыр адамда. Бул мындай ташбоор боло берсек, мындай кайрымсыз боло берсек, биз каяка барабыз? Дегеле мына азыр эфирде мен Нуркан мырза менен дагы азыр келатып сүйлөшүп келдим. Бул кишинин дагы өзүнүн айта турган сөздөрү бар экен. Азыр мен камераны мындай кылып каратып көрөлүчү. Нуркан мырза, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Дагы бир жолу. Сиз кандай дейсиз? Мына Москвада жүргөн жөнөкөй адам катары ушул Кыргызстандагы азыркы болуп жаткан окуяларга, дегеле кырдаалга жөнөкөй адам катары кандай оюңуз бар? Биринчиден баарыңыздарга салам. Кимдир бирөө менин сөздөрүм оор тийсе, Алла Тааланын астында сиздердин астында кечирим сурайм. Бул табигый нерсе. Мына азыр айтып жатасыздар. Тиги Тажикстандан качып келген биздин этникалык кыргыздарды кысым көрсөтүү. Эми органдын адамдарын күнөөлөй бергенде деле алар деле өзүнүн ишин кылат да, бирок ошол нерсени адамгерчиликти чечсе деле болот. Бирок бул жерде мындайда эски мыйзам бар, ал жокко чыккан эмес. Ооба, эми мыйзамды бузуп коюп атышпайбы булар, жана чек арадан өттү. Эми ошону түшүнбөй, баягы бир адамгерчилик жок болуп атат. Эми баягы кечирип коесуз, мыйзамда жок экен, адамгерчилик кылып койгула деген же ушуга президенттерби же бир ушул этникалык азыркы же чек араны тезирээк чечип бериш керек. Же кандай эмне кылыш керек эми муну? Буну мисалы жогорку парламентте деле мыйзам чыгарып чечип койсо болгудай да. Эми мен саясатты көп деле эме кыла бербейм. Мыйзамды жолдорго салыш керек. Тез аранын ичинде. Муну казинонун принимать эткендей эле тез аранын ичинде чечпесе бул коррупциялык схема эме кете берет. Жана адамдар кыйнала берет. Анан тиги өзүнүн жердештерин кууп жиберген ошо кыргыздарга айтат элем. Бар болгула дейт элем да. Силер Алла Тааланын астынан бир күндүк жашоо үчүн өмүргө балта чаап жатасыңар. Рахмат. Чынына келгенде азыр кырдаал ушундай эл ара кырдаал ошо татаал болуп турат. Мисалы аларды түшүнсө болот. Алар эмне үчүн коркок болуп калган? Мисалы мен Өзбекстан, Тажикстандык эмелер менен көп иштейм. Мисалы Өзбекстандын адамдары эми ойгонуп, эми сүйлөй баштады. Каримовдун убагында эме Өзбекстандарды коюп эле коелу, өзүбүз жакта эле сүйлөп туралы. Анан азыр ушул нерсе парламентте каралып чечилиш керек. Именно ушул кайрылман тажиктердин азыркы мындай анда Нуркан мырза, мындай да анда кандайдыр бир депутаттарыбыз демилге көтөрүп, ошол
согуштук аракеттерге байланыштуу дейби же ушундай бир акыркы кырдаалга байланыштуу мыйзамсыз өтүп келип калган биздин кайрылман этникалык кыргыздарга кандайдыр бир амнистия кыла турган бир эмени карап бериш керек экен да. Карап бериш керек. Мисалы президент указы деген менен президент указы убактынчалык. Жок, президент указын чыгарса деле ал мыйзамсыз болуп эсептелип калат. Себеби ал жерде тиги мурдакы мыйзамдарды жокко чыгарыш керек. Мыйзамдар жок. Эми бирок бул жерде ушул президент тарабынан демилгеленип, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, бир тезинен бул нерсени карап алса, мына бүгүн мага конкретно айтышты ушундай бул чоң бизнеске айланган дейт. Бул Беловодскийде көп экен, Тажикстанда. Эми ойлосоңуз 42 миң калк азыр качкын болушуп келип атса, анан кийин ар биринен 5 миңден алган деле миллионер болуп жатып калып атыптыр да булар. Бул жерде мисалы Россиянын практикасын деле алып карасак, этникалык орустар ушул жерде төрөлсө, орус эмес, ушу РФСРдин убагында ушул жакта азыркы границасына төрөлгөн өзүнүн мурунку калкына автоматтык түрдө эмени берүү жарандык анан орус тилдүүлөрдү. Мисалы эми биз аны кабыл ала албайбыз, себеби алар Тажикстанда төрөлүп, Тажикстанда чогуу. Жок, бул жерде мындай этникалык кыргыздарды оңой мына президент өзү эме кылып атпайбы. Бирок жанакы бир гана учур, жанакы булар чек арадан качып кирип атпайбы, чек ара жабык үчүн. Ошондуктан буларды жанагындай атайын милициялар кармашып, мындайча айтканда айыл өкмөткө барып мени пропискага коюп, мына жанакы аялдын мисалын алалы. Ушундай десе анан участковойдун колуна салып берет экен. Жогорудагы учурда муну сотко алып барып, сот 50 миңден 100 миң ошол байкуш үй бүлөгө салып койду да. Ушундай да негизи. Урматтуу көрөрмандар, кайдыгер болбоңуздар, ушул нерселерге өздөрүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтып туруңуздар. Эми дагы кандай сөздөр дагы дегеле? Эми мындай айтканда, биз бүгүнкү күндө күнүмүз жашоодо мындай болуп атат. Саясаттын деле эмең деле айтайлы, өткөн күн менен жашап атабыз. Мисалы 30 жыл дейбиз, 30 жылда болбоду, мына кылып атабыз дейт. Биз 30 жылдык эмес, келечекте ойлошубуз керек азыр. Сен келечек эмнени куруп бересиң? Кандай пландар болот? Керек болсо 40 жылдык план, эми стратегиялык пландарды алыш керек. Бул бүгүнкү жашообузда эгер ушул ойдон келсе, тарых кечирбейт. Мен аксөктөрдү айтып кетем, милиттан. Бүгүн силер жыркап жашап атасыңар. Жерди эледиңер, заводду эледиңер, фабриканы эледиңер. Бирок келечекте небере чебереңерге ал жете бербейт. Мисалы, ачыгын айтайын, биздин элит азыр залогдо. Кандай залогдо? Мисалы, кече күнү эле мэрдин интервьюсу, Али Сакковго берген интервьюсунда окуп, балаңыз кайда окуп десе, Голландияда дейт. Значит, баласы залогдо. Илгери мындай болгондо, мисалы, кандар бири-бири менен урушпаш үчүн бир тууганын же өзүнүн баласын ошо канга ошо туруп турсун, мен сага эч качан согуш ачпайм деп бир тууганын же атасын эмесин. Азыркы кезде мындай айтканда культурный эле залогко салынып калган. Ал саясаттан чыга алышпайт. Кээ бирлер Испанияда мынакей виллалары бар экен, аны жашырганда эмне, аны айтышкын деле керек жок, мен бар деп угам, бирок далилдей албайм. Ушундай нерселер болуп атат. Эми бизде сиздин оюңуз боюнча чет өлкөдө окутуу туура эмес деп ойлойсузбу? Эми биз билим системасы өтө татаал системада, бизде мисалы ал жакка окутпай койгонго дагы эмебиз жок. Биз дүйнө жүзү азыр залогдо бири-биринен. Эмне үчүн Россия менен Америка Украинада урушуп атат? Мен Украин Зеленскийди, Украин саясатчыларын бул гибель народа дейт. Мисалы, Евросоюзга киребиз дейт. Евросоюзга Украина окшогон чоң мамлекеттин кереги жок бүгүнкү күндө. Жок. Себеби көргүлө, Югославия чоң мамлекет болчу. Аны талкалап, мүчөлөп талкалады дагы бирден Евросоюзга кабыл ала баштады. Себеби алсыз. Ошол кезде Россияны азыр эме кылып жатышат, жок болсо андай болсо, бизде туран болсо анда. Бүгүндө реальносту карап көрсөк, Советтер Союзу талкалангандан чоң империя талкаланды. Дүйнөнү бөлүштүрүү азыркы кезден жүрүп жатат.
Бул чоң империялар эч качан жок болуп кетпейт. Ордуна башкалар пайда болот. Мисалы, Россиянын жок болушу Орто Азиянын элдерине 100 жылдык согушту алып келет. Ушундай эске алып коюшубуз керек. Эми ошонун ичинде бул 100 жылдык согуш менен лидерликке умтулуудан чыгат. Ар бир улут өзүнүн лидерлигине умтулат. Мисалы, Россиянын баскынчы биздин мүмкүнчүлүктөрү жок мамлекеттер. Аз. Ошонун эсебинен ушундай нерселерди Азыр Нуркан мырза, сиздин оюңуз боюнча биздин Кыргызстан нейтралдуу мындай багыттабыз деп атышат да. Батышка да карабайбыз, Украина тиги батышка, орустарга да карабайбыз деп атышат. Сиздин оюңуз боюнча мына сиз айтып атасыз, азыр бир 30-40 жылдан кийинки нерсени, керек болсо мен айтат элем, бир 100 жылдан кийинки нерсени азыртан биздин стратегиялык багытыбызды балким аныкташ керек да. Анан азыр кандай саясатты, азыркы саясат туура эмес болуп калабы? Азыр деле президенттер Россия менен жакшы эле сүйлөшүп атышат, батыш менен деле. Мисалы, сиз жөнөкөй жаран катары ушул жерден кандай кемчиликтерди байкап турасыз? Жөн эле сиздин көзүңүзгө көрүнгөн турмушуңузда бир байкалып турган эмне кемчиликтер бар? Эмне болгондо мындан да Кыргызстан жакшы болот эле? Мисалы, кемчилик чегараны чечүүдөн башталат да. Мисалы, бала ыйлабаса эмчек жок деп. Мисалы, айтышат да, тажиктер менен урушпай чечип койсок болот, 30 жылдан бери бул чечилет турган нерселер ошол убакта чечилет болчу. Какой-то мера алар убагында чечилбей калган. Мисалы, азыр мен таңкалам ушу президенттерге эмне үчүн Мадыбаровдун протоколун көтөрүп чыгат? Эмне кереги бар? Андай мамлекеттин чечилбеген нерселерин көтөрүп чыгууга эч бир президентке, эч бир адамга эме берилген эмес. Укук. Мисалы, Россияда 69-жылы Дамаскта согуш болгон. Акыры Кытайга өттү. Эми мындайда ал жерде жаңжал болгондон кийин ал чегараны чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми ошол жерде геосаясат ушундай, биздин продукция, мисалы, бүгүнкү күндө Россияга, Казакстанга өткөн менен негизи түштүктүн продукциясы көмүр Тажикстанга өтөт. Өзбекстан, Тажикстан, сен тажикстандыктар менен көп иштейм, ошол менен сүйлөшсөк айтат, биздин көмүрлөр жаман күйөт, сүлүктүн жакшы күйөт дейт. Ошондуктан көп болот. Азыр кымбаттап кетти дейт. Ал Кыргызстандан алып өтүлүнбөйт через Өзбекстан. Баары бир бизнес. Бул жерде эми бир жол биз сүймөшүбүз керек да, кошуналарыбыз ачка калып атат, мындай кылып атат. Туура. Эртең мисалы айтышып атты да, мына Тажикстанда ушунча продукция кымбаттап кетти дедиле. Бизге деле мынаке жакшы кымбаттап калды. Туура. Азыр мен дагы бир эки ооз өзүмдүн оюмду айтып. Урматтуу көрөрмандар, мына Сапар мырзанын дагы оюна мен да кошумча кылып коеюн. Эми баягы алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет да. Эми биз тажиктер менен чынын айтканда мамилени канткенде дагы бир мындай чечишибиз керек. Тез чегара маселесин Сапар айткандай, Нуркан айткандай. Биз жанакы Туран идеясы, же болбосо Орус идеясы деп эки жак жөнүндө мен айттым го. Бизде дагы бир үчүнчү бир идея бар. Бул биз ошол эле жакынкы кошуналарыбыз менен Өзбекстан, Казакстан, ошол эле Тажикстан менен бир мындай жакшы мамилеге келишибиз керек да. Чечиш керек муну кандай болбосун. Кандайдыр бир мезгилдер келиши мүмкүн. Муну Евразия, Европа шериктештиги сыяктуу бирине бири кенен кесири кирип чыккан бир кандайдыр бир жакшы маладагы мамлекет болууга биз ар бирибиз салым кошушубуз керек. Эгер ошондой согуштук күчтөр, согуштук аракеттер болуп атса, туура түшүндүрүүгө, агрессияга бөгөт коюуга аракет кылышыбыз керек да. Себеби биз, мисалы үчүн, баягы күнү бир эксперт мырза айтты, чет өлкөдө жүргөн. Мисалы, ал Японияда жүргөн экен.
Kırgızстанdan жылкынын этин тартмак болушат Япониягачы. Макул деп анан алар эсептеп көрсө, bir күндө 10 вагон 10 контейнер жылкынын эти кирип туруш керек экен. Күндө 365 күн болсо 365 күн 10 контейнер, bir контейнер 40 тоннадан. Эми ойлосоңор, биздин Кыргызстан андайды үзгүлтүксүз, камсыз кыла албайт экен. Биз ошондой чоң рынокторго чыгыш үчүн ошол эле кошуна Казакстан же болбосо Өзбекстан же болбосо Тажикстан ушу окшогон мамлекеттер менен бирикмейинче биз Орто Азия кичинекей мамлекеттери дүйнөлүк базарга, жана азыркы биздикилер айтып атышат го, тетиги деңизге чыгабыз, андай мындай. Деңизге чыкмактан космоско жол салып койсоң дагы аларга керектүү нерсени алып бара албасаң, анын баары бир тыйын болуп калат экен да. Ошондуктан биз эми Нуркан мырза айткандай өткөн иш өттү, кеткен иш кетти, бирок анын баарын эстен чыгарбай, эми мындан биягын кылдаттык менен чечишибиз керек. Биз бир мындай чоң экономикалык, геосаясий кандайдыр бир биздин жанагы, мен айрыкча эле ушу НИСиге эле көп асыламын, Национальный институт стратегических исследований деп. Ошол стратегиялык иликтөө изилдөөлөрү ушул эл аралык мамилелерде, соода мамилелеринде, жана башка мамилелерде бир өзүнүн көрүнүктүү ордун президентке акыл насааттарын, мен билбейм, жанагы президенттин кеңешчилери Чолпонбек Абыкеев дегендер бар, айлыкты алып отурушат ошол жерде кеңешчи болуп. Госсекретарь дегендери бар. Булар эмнелерди кылышат, эмне себептен элге бир мындай элди ынандыра турган бир идеологиясы жок, элдин баарын бир эмеге кыла турган. Эмне себептен бир концепцияларды айтып чыгышпайт. Алган эмес, мына ушул тажик-кыргыз мамилелери кечээки согуштан кийин кайра калыбына келбей, анын жанакындай качкындардын пайда болушу, коррупцияланышкан кыргыз күч структураларында чоң бир коррупциялык бизнеске айланып бара жаткандыгын мына бүгүн дагы айтып өттүк. Нуркан мырза, сизде кандай ойлоруңуз бар эле? Мына сизди дагы көп эме дагы сүйлөйбүз. Мен дагы азыр идеология туурасында айттыңыз да. Кээде жөнөкөй адамдардан чыгат да, мисалы Арстан Алай беле, жанагы теңирчи. Кыргыздын жан кудайы. Кээде ушундай адамдардан акылдуу идеялар чыгат да. Мен бир жолу ошо Facebook'та азыр иштебейт меники. Азамат Алтай деп жазып койсом, төртөө ушундай жакшынакай сөздөрдү жазып жиберишти. Ассаң кеджап койгон, Алла Таала деп койгон, мен ошол кишилерди айтар элем да, эмне үчүн динди бузасыңар депчи. Эмне үчүн ошончо ыплас сөздөрдү жазганга дидиңер барат. Бул мага далилдеп берсин, сүйлөгөн бар бир каршы нерселер фактыны коюп. Эме, Нуркан мырза, мындай, мен сиздин айтканыңыз, сиз Арстан Алай жөнүндө эмне дедиңиз, анан ал жерде Азамат Алтайдын эмне тиешеси бар? Бул жерде ал айтып атат, кыргыздарда идеологияны улуу кыргыз деп чыгышыбыз керек деп. Бул идеология бир сөз менен, мисалы айтайлык, мисалы улуу Британия деп чыккан. Ал чөн эле Англия болгон. Анан бириктирип туруп улуу Британия деген сөз. Жок, Азамат тиги ким эле жанагы Арстан Алай улуу кыргыз деген идеяны айтып атабы? Ооба да. Ал сизге жаккан жокпу? Жакты, ошону мен Азамат ошону алга сен бир сөз жаз. Арстан Алай, сиз Азамат Алтай деп туруп эмес. Ошого жазсам, эми мындай да, туура мен эртең менен мисал үчүн тема койгондо улуу кыргыздар деп койдум да. Эми ошол биз баарыбыз улуу кыргызбыз деп мактанабыз да, анан бирибиздин дагы ошол улуу кыргыз болуш үчүн кандайдыр бир кызмат кылып, мисал үчүн мен айтат элем да, ошол улуу кыргызбыз дегендерге, сен улуу кыргыз болуш үчүн эмне кылып койдуң эле дегендей дагы суроолор бар да. Анан мен эмнеге эртең мен улуу кыргыз дедим? Биз чынын айтканда сиз эме кылгандай, сиздин оюңуз дагы туура. Улуу кыргыз десеңиз балким дух көтөрүлөбү дегендей. Бирок деген жери бар да, биз ошол улуу деген атка анан кантип мына Тажикстандан келген 6 баласы бар аялды
çoğun balası operasiyaga akça tapпай атат. Mına bugün жүрөгү кармап прокуратура, улуу кыргыздардын улуу прокурору сурап атканда 6 баланын энеси жүрөгү кармап туруп ооруканага кетти. Анан биз каяктагы улуу кыргызбыз? Мындай биз кандайдыр бир нерсени айтардын алдында сиздин оюңузду да түшүнүп турам. Улуу деген улуу каганат, тигиндей мындай жакшы. А бирок биз ошого мына ички дүйнөбүз биринчи биз өзүбүздү бир мындай ревизия кылып ким экендигибизди карап көрүшүбүз керек да. Анан ошого жараша идеологияны ойлошубуз керек. Анан биз улуу пулуу дей берсек билбейм мен. Бул менин жеке оюм да. Мындайда мисалы ар бир мамлекет кызматчы мында депутатым болуп жөнөкөй биз эл үчүн кызмат кылып атабыз дейт. Бул жерде да татаал сөздөр турат. Мисалы эл үчүн кызмат ошо ел мисалы сага айлык төлөп атат, кабинет берип атат, алсыңа машина берип атат, бекер учасың, бекер жүрөсүң, канча телохранительдерди службалар сен үчүн кызмат кылат. Анан кээде ойлоносуң да булар эл үчүн кызмат кылып атабы, эл булар үчүн кызмат кылып атабы. Бул эл үчүн деген сөздү жыйыштырып мен келечекке буну кылып берем деген сөз болуш керек. Анан ар бир адам ошол жерге айлык кичинекей анда мында ошончо анда жыйыштырып коюш керек ал ишти. Айлыкка иштебейсиңби? Бир жерге лапат алып эме кылсаң, ошондон көп айлык табасың. Эми мындай да ар бирине форма кийгизгенде, мисалы эме кийгизгенде эме да илгери коммунисттер да бар эле да. Ты коммунист, будь достоин деген. А бизде муну аким болду, башкасы болот. Кече күнү мына базарга болгондо акимин кармаптыр. Пара менен кармады болчу. Ошо илгери бир шайлоого $20,000 чогултуп алышканын бир карача аерде. Ким болчу ал? Билбейм. Карача анан информация кетип атат. Ал Ташиевдин баласы демеле темир бир беле. Ошонун досу болчу, кантип кармалат деп. Көрдүңүзбү? Бул логикага жакын. Ошого жакын болсо эле. Ташиевдин эмеси болсо эле кармалбаш керек экен. Кармалуу. Бул уже логикага себеп муну бийликтегилер өзүлөр повод берип коет. Мисалы, эмен кармалышы Ташиевдин, Садырдын кармалышы бул законный основание болгон. Чында азыр муну өзүлөрүнүн эмесин боюнча себеби митинг болгондо мамлекеттин эмесин залап алыш бул чоң террорист деген сөз болот. Бул туура эле болгон. Эмне үчүн ошол Садыр Жапаров эмени кармабайт? Ошо судьяны кайтып соттоду. Себеби ал жерде юридикалык тараптан эң туура болгон. Бирок элдерге мындай жаккан нерсе чыккан үчүн мисалы айтат популист дейт. Ар бир саясатчы популисттик идеология менен займс этет да. Өзүн популисттик көрсөткүсү келет. Анан көрсөткүсү келгенде мамлекеттин президент деле өзү популист. Мисалы өткөн жылы мына элге жакшы болсун, жакшы ниеттер менен эме кылды, көмүрдү мынча арзан болуш керек, 3.000ден сатылбаш керек анда мындай. Ал мисалы чын-чынына келгенде ошонун баары налогдун эсебинен кетет. Мисалы ташып келиш башка. А быйыл эмне андай болбой атат? Быйыл шайлоо жок. Бул популизм. Вакытынча ошо элге көрүндү, алынды. Бул мамлекет популизм менен эме кылып атса, мамлекеттин иши жүрүшпөйт. Оппозициялык эмелерди күнөөлөгөндө популизм деген токтош керек. Бардыгы эле популист экен да демек. Популизм болмойча эч кандай саясат жүрбөйт да. Саясат жүрбөйт. Себеби 90-жылдары мисалы биз өтө чоң ашыкпаны кетиргенбиз. Ону МВФ угуп, эме дүйнө жүзүндө конституцияларды угуп, мисалы колхозду таратып жүргөн. Азыр эле айттыңыз. Японияга жылкынын эти керек экен. Бул өтө чоң эмелер болуш керек да. Кандай десем, Газпром илгери бар эле Центросоюз мен да иштегем. Шуну эмне үчүн жок кылды? Себеби дүйнөдө конкуренцияны жаман көрөт. Мисалы Лукашенконы кетсин деп барып, эмне үчүн трактор заводко ошо Белорус Калийге барып адамдарды койдуруп эме кылды. Себеби батыштан ошо конкуренцияны жок кылыш керек.
Мысалы Белоруссия жылына жоқ дегенде 100 000, 150 000 трактор сатылып жатқанды дүниеде. Мүмкін 200 000. А бұл рынокты елеш үшін ушундай нерселерди чыгара берет да. Адамдар аны карабайбыз, эми биз күнүмдүк жашоодо эмекенбиз ушул мындай терең ойлонбогон нерселерди кыла беребиз да. Бүгүнкү жашоо жакшы болду. Кыялыбызда Европада жакшы жашайт. Эми бирок мындайда Европа бирөөнүн кандарын соруп туруп жакшылыкка жеткен. Дүйнө жүзүнө мисалы Англия канча эми мисалы Россияда эле сорот, бардыгы сорот. Мисалы мен сага азыр эле айттым. Илгери кулдар сатып алса, азыр кул болуш үчүн өзүңүн акчаңды берип кул болосуң. Логикалуу да. Мисалы ошоктан келесиң, регистрация кыласың, башка кыласың, жашоого. Анан бул логикалуу нерсе ушул. Жашоо өзүнүн турмуштук эмесин биздикилер азыр чын айтам кул сатуучу мамлекет башкаргандар. Акылбек Жакбаров туура эле айтты. Эшелондон жибериш керек. Кулдарды. Биз ошондо жашайбыз десе айтканда. Бийлик адамдар үчүн мамлекет эл үчүн деген мындай мамлекет кандай десек экен, кандайдыр бир кыйыр түрүндө кул сатуучулар экен да булар. Ооба. Себеби дүйнө жүзүндө ошондо практика менен жасап атат. Өнүп келе жаткан өлкөлөр азыр бүт кул сатуучу. Африканы, Азияны көр. Мисалы кээде мындай информацияны окуйсуң да, окуп атсаң, мында 5-6 жыл мурун окутум эле ошо эмигранттар туурасында окуп атканда через 25 лет, 30 лет. Жок, эми мындай Нуркан мырза, мисалы мен Россияга келдим. Мен анда 2004-жыл ички иштер органдарынан чыгып келдим, анан кийин кайра кетип кайра да келдим. Менин келүүмө ал кезде бизде 1,000-1,5 миң айлык алат элек да. 1000 сом, 1,5 миң сом. Анан жетпейт эле, ал карыз болуп калат элем, тигиндей мындай базарга чыгат элек, кыйналат элек. Анан кой ушундан көрө иштейин деп, мени мисалы үчүн эч ким барып сен ошол жактан иштеп кел деп айтпай эле келдим. Мына сиздер ошентип келдиңиз. Анан ошондо дагы биз мамлекетти мындай, албетте эгер мамлекет ошондо жакшы акчаларды төлөп берсе, биз келбейт элек да. Бул жерде ушундай мына президенттер жаңы болуп атканда, мына Садыр Нуркожоевичтин убадасындагы билсеңиз керек, канча эмеде 1 жылда келем деди, 3 айда 2 жылда иши кылып келет деген эле да. Анан сиз айтмакчы бар эле ошол кул сатуучу, биз мына мен эмнени айтайын деп атам, биз өзүбүз эле келдик. Бирок ошол биздин проблемаларды мамлекет ошол ордунан чече албай, сиз айткандай чет өлкөгө кетүүгө аргасызсын. Ошону менен алар биринчи жагынан социалдык проблемаларды бүтүрүп атышат. Себеби мен бардым, мен эмне кылдым? Мен келдим, үй сала албай жүрдүм эле, үй салдым. Кээ бирөөлөр участок алышат экен, үй салат, кээ бирөөлөр Россияда иштеп үйлөнүп атат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биздин мамлекетибиз дагы бир мындай өнүккөн сыяктуу болуп атат да. Ооба, ошо мындай айтканда кулдар, эми биз кулдар эле деп иштеп тапкан средство производства өзүн өнүктүрүп, ошо акча каражатын ошоко жиберип, мисалы айталы, участок алдың. Сен барасың, госрегистрден өтөсүң. Мунун баары акча мамлекетке түшөт. Сен бардың, кирпич алдың, цемент алдың, бул өлкөнүн ичиндеги акча каражатын айланууга алып келет. Мисалы 2,5 миллион, 3 миллион доллар кайда кетет? Бүт турмуш тиричиликке кетет. Жиберген нерсе. Эмне үчүн алар, мисалы ошо торговый центрлер кимдердики, базарлар кимдердики, эмелер, мисалы ошолордун товары өтөт деңиз. Ана товар демекчи, мисалы материалдуу акташып атат да. Эгер материалдуу
болгондо муну Дордой менен кара суу дүркүрөп иштеп турмак, акылдуу эме экен. Мен бул жакта туруп алып канча жылында жашап атасың деп суроону берет элем. Азыр кандай соодалар болуп атат? Мисалы азыр адамдар торговый центрге барбай калган, оптовиктер ham торговый эмелерге барбай калган, базарларга. Азыр илгеркидей чемоданын көтөрүп алып, сеткасын көтөрүп алып, базардан жыйбайт. Через интернет эме кылат. Ошол эле мисалы ушул жерде Москвада соода кылган тажиктер бар экен, эмелер бар, сүйлөшүп көрсөң, ар биринин Кыргызстанда, Өзбекстанда точкалары бар экен, швейный цехтер. Мисалы ошол жерде ошол садоводдо сүйлөштүм да, бир тажик айтат, мен дейт 150 адамга чейин иштет, аялдарды алып келип тиктирип иштетет элем дейт. Анан дейт, ону жаңгал болгондон кийин келип мени кысып чыгарып койду, мен Өзбекстанга кетип калдым дейт. Эми ал кет десе тажик кетти дейт. Ал эме. Анан Өзбекстанда кандай экен десем, келдик, жай издей баштадык. Анан акимге бардык дейт. Ошол жердеги местныйдер барып ушундай биз иштейт элек десе, кел чегим деп дейт, жер аренда өзүнүн ошол муниципалдык жеринен участок таап, сен 3 айга чейин төлөбөйсүң дептир. Прокурор чакырып айтыптыр, тийбейсиң. Буну ушун защищать этесиң дептир. Канча адамга чейин 150 адам десе, 3 айга чейин эч кандай эме төлөбөйсүң, только электричество, сууга төлөйсүң, башкасына. Бул деген мамлекеттин идеологиясы. А бизде эмне кылып атат? Мисалы, чоң саясат эми бул деле али түрктү кармап бербедиби? Себаттын директору. Анан чыгышты, кыргыз паспортун ал кандай жол менен алды, башкасы биз ар бир паспортту кормогонго үйрөнүшүбүз керек. Ал жаран. Нелегальный алып, аны жүктөп берип коюп, бул биринчи. Аны карап турган бизнесмендер айтат, 30 жыл, 20 жыл ушунчалык мээнет кылган адамга ушунчалык айванчалык эме кылса. Анығы макул, Нуркан мырза. Ал эми чын эле ошондой бир күмөн жараткан эме деп туруп, ошондой сиз айткан крайний кылып аны тигилердин колуна салып беришти. А мына кечээки эле Токмоктогу жанакы бизнесмен жигиттин үйүнөн курал табылды тигиндей деп туруп 900 миллион деди. Канча бир эми бизнесмендин акчасын мыйзамсыз эми ал кылмышына жанагы куралдарды алып жүргөндүгү үчүн ал башка. Ал эми анын колунда миңдеген адамдар иштеп, миңдеген налогторду төлөп турган, ошонун акчасын конфискация кылып коюшту да. Ошону көргөн чет өлкөлүк болобу, өзүбүздүн ички инвесторлор болобу, анан кантип бизде мындай сиз айткандай өнүгүү болот. Мен азыр эле айтып атпайм, ол тажик барган экен, Тажикстандын жаран тажик. Келгиле деп, аким өзү чуркап жүрүп, демек анан дейт, өзбек туугандарым келди дейт, силер төлөйсүңөр андан мында. Биз унчуккан жокпуз дейт, акимге звонок кылдык эле дейт. 20 мүнөттөн келип туруп, жанак балдарды кармап, рекет сөрөйлөр. Аким келип айтыптыр, бул жерден мен гана жооп берем, силер кимсиңер дептир. Мына азыр бизде кандай деп атат? Кече күнү карап отурсам, мен 3 ай мурун базар районунун прокуратурасына али жети ошкондуктар келип алып ушуну деп айтса, мыйзам. Сен аким эме, сен мамлекеттин адамсың, тез аранын ичинде шарттарды чечишиң керек. Ошол аны биз мыйзамга ар бир ал жерде көпчүлүгү ошо администрацияда отургандардын көпчүлүгү мыйзамдан тышырып койгон, бирок ошону тез аранын ичинде чечип берүү эффектив. Сен 2 айдан кийин анан эме дегенмен адамдар ошондон наразылык чыга берет. Туура, бизде чынын айтасыз, Нуркан мырза, ушул инвесторлорду, ички инвесторлорду, сырткы инвесторлорду, негизи эле бизнесмендерди коргоо бизде тескерисинче талаптоноо да, мындай эме кылчу. Мен сизге бир мисалды айтып берейин. Мен мындан бир 2 жыл мурун болуш керек, ушул Базар Коргондук Эли Сапунбеков деген жакшы меценат, күчтүү бизнесмен жигит бар, Акмандан болот, Жаңы Акмандан. Анан ушул жигит чүйдүн бир жерине чоң химиялык жанагы азык неме, жер семирткичтерди салуучу заводду сүйлөшүп, эми бизде билесиз да, азот тиги эмелердин баарын Өзбекстан, Казакстан, Россиядан ташыйт. Ал жигит ошол чет өлкөдөн дарылар ташыган ассоциациянын президенти, ошол заводду өзүбүзгө куралы деп инвесторлорду таап, баарын ырастаса, жанагы жергиликтүү калктын адамдары келип туруп, сен биздин ар бирибизге $10,000 бересиң деп, ошол жигит айтты, коркутуп, баягындай
ушунчалыk bizde bolup жаткан нерсеге дагы bir жагынан мамлекет күч көрсөтүшү мүмкүн, коррупциялык жанагындай налог салог мамлекеттик иште отурган колу таза эмес жанагындай адамдар. Экинчи жагынан жөн эле баягы сиз айткандай күзүрлөр келип алып коркутушу мүмкүн. Ал эми мына Өзбекстанды мына мисал кылып айттыңыз. Кытайда Раматылык Табыл Дегенбердиев Кытайга барып бизнес ачайын дегенде дагы ошо сиз сыяктуу сиз айткандай канча гектар жерди беришип, могу жерге будай эгесин, буга налогдон тийбейсин деп ушул шоро жанагы максымдарды чыгарууга ушундай шарттарды түзүп берген экен да. Эми сүйлөй берсек өтө көп мындай жыйынтыктайлы, жакшы тондо жыйынтыктасак дейм, адамдарга бир үмүт бере турган ушул азыр сиз Кыргызстандын кайсыл жагынан айтып, мына сиз Россияда жүрөсүз көптөн бери. Мен мына октябрда Москвага келдим, июльдарда келдим. Мына жаңы бийлик келгенден бери бир мактанарлык сиздин көзүңүзгө эми болду да бир кандайдыр бир иштер. Кайсыл жагын айтат элеңиз, айта аласыз? Мен жаштардын умтулуусу да. Мисалы, бул бийликтин эми мен мына жерде жашабаган үчүн көп нерсени билбеймин. Бирок буларды жүрүшүндө мен бир нерсени түшүндүм, конституцияны көп эле асылып алмаштыра бербеш керек. Себеби конституцияны алмаштырганда мына өзүңөр эле көрүп турасыз, канча мыйзамдар чийки болуп атат. Аларды жазыш керек, оңдош керек. Мына азыркы эле ошо милиция кармаган милициялар эски закондор менен иштеп атат. Аларды претензия кое албайсың. Себеби ошо качып келген адам чек араны бузуп өткөн. Болду ушу. Конституцияда эле ошондой. Мисалы айтышат, парламенттик партийный система болбойт. Бул партийный система деген мафия, ошо бир мафия келет, экинчиси кетет. Мисалы айтсак, муну Садыр Жапаров эгер ошо парламентский выборга өзүнүн бийликке келгенде парламентский выборду өткөргөндө мекенчилдер 80% алып келет. 60-80%. Бул деген парламентте толук контролдо деген болот. Мекенчилерди киргизбеди го, башкача аттар менен киришти. Бул жерде мындай болуп калды, ошо мекенчилдин ичинде ак жүрөк адамдар көп. Мисалы ошо жакпаган нерселерди айтып беришмөк. Жылдыз ким эле? Жылдызхан эжебиз бар эле. Дагы бир-эки бар эле. Аларды эч ким үчүн жолотпой койду. Чыныгы менен келишти. Бул жерде элитанын өзүнүн кызыкчылыгы бар, клановый деп коет. Нурхан мырза, биз темадан алыстап кеттик. Сиз жакшы жагын айтыңызчы. Барбы экен же такыр көрө албадыңызбы? Ушуну айтып коюңуз. Эми мисалы пенсияны көбөйткөндүгү, айлыктарды көбөйткөн бул жакшы нерсе. Эми аракеттер болуп атат. Эми бир аз баары бир муну Саакашвилинин системасынын бир жери бар. Айткан Кыргызда ушул интервьюсын бир көрүп калдым эле. Мен Грузияда жүрүп менен эме тууганчылдык көп дейт. Эмне десем, жандагы бир айылдагы бир бирөөнү камасаң, жандагы досуң шылкыйып жүрөт деп. Грузияларда да ошондой экен да. Ошо тууганчыл да. А эмне десем, менин классташым болчу, бөлөң болчу, ушундай дейт нерседен анан Саакашвили менен алып салган. Ал схеманы өзгөртүп прокуратура менен эмеден алмаштырып салган. Ал айтат 80.000 адамды иштен алмаштырдым дейт. Жумуссуз калышты дейт. Анын баардыгы мага оппозиция болуп келечекте чыккан дейт. Бирок ошонун аракети менен бүгүн Грузия бир канча алдыга жылып кеткен да. Туура айтасыз. Сиздин маамыңызда ушул жетишкендиктер ушул айлык болду. Мен да айтып жүрөм ушул көтөрүлүп. Бирок инфляция да ошого жараша кетип атпайбы? Былтыр 1,5 миңди унуңуз азыр 2,5, 3,5 деп атча, ошондой болду. Мисалы Атамбаев деле көтөргөн, Жээнбеков деле эми тыйын ошо тыйын үчүн биз келечекте урдуп атабыз. Эмне үчүн урдуп атабыз? Мисалы миллиарддаган сомдорду айына кетирип атабыз. Ошо миллиарддаган сомдорду билимге жиберсе биз алдыга жылат элек. Макул, анда биз аябай көп сүйлөп койдук. Рахмат ушундай оюңузду үчүн. Биз жөнөкөй бир жаран менен бир ой бөлүшүп, мындай жөн адамдардын оюндагы жалаң эле саясатчыларды айта бербей тигиндей мындай бир
Сүйлөштүк, урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр сөзсүз оюңуздарды айтыңыздар. Анан +7 904 638 7056 биздин Сбербанк картабыз. 10 рубльдан болобу, 20 рубльдан болобу донатыңыздарды салсаңыздар, бул биздин мээнет үчүн. Ошол акчанын көп бөлүгүн биз кайрымдуулукка жумшайбыз. Кайрымдуу болуңуздар. Мына кече күнү да жардам бердик, азыр адамдар дагы салып атышат. Даректүү ушундай керек болгон муктаж адамдарга жеткизип берүүгө аракеттенебиз. Сиздер менен бүгүнкү эфирде Бакыт Сулайман болду. Аман эсен болуңуздар.